Assalamu алейкум, урматтуу биздин YouTube көрөрмандарыбыз. Назарыңыздарда сурадыңар жооп берем рубрикасынын кезектеги жообу. Тагыраак айтканда, биз сиздерден келген суроолордун эң мындай бир маанилүүсүнө, башкаларга да мисал боло турган маанидеги суроолорду тандап алып, аларга жооп берүүнү өзүбүзгө салт кылдык. Анткени балким биздин берген жоопторубуздан сиздерде жашооңуздарда жок дегени бир катадан саламат болсоңуздар, биз үчүн бул чоң сыймык жана жоопкерчилик. Бүгүн да бизге келген бир суроону тандап алдык. Алда болса биздин ушул ылдыйда комментарийде жазылган, рубрикалардын комментарийинде жазылган суроолордун бири. Бизге Атабек Каныбек уулу төмөндөгүдөй суроо бериптир. Азыркы бойдок жигиттердин баарынын эле ушундай суроосу болсо керек, кызды кантип тандоо керек дейт. Үй бүлөсүн эч кандай чырсыз башкарып кетүү үчүн эркекте кандай сапаттар болуу зарыл дейт. Атабек Каныбек уулу эки суроону бериптир. Кандай кыз тандаш керек жана келечекте мындай бир жоопкерчиликтүү үй бүлө болуш үчүн, башкарыш үчүн эркекте кандай сапаттар болуш керек дептир. Мен мүмкүнчүлүк болушунча берилген убакыттын ичинде экөөсүнө тең кыска, бирок мындай иштетсе боло турган кеңештерди айтам. Кызды тандоодо биринчи кезекте энесин көрүп төрүнөбөт деп атпайбы? Энесин көрүп кыздын алды деп атпайбы? Биринчи үй бүлөсүн караш керек. Ал кыз кайсы тарбиядан, кайсы чөйрөдөн тарбия алды? Биринчи кезекте. Ал кыздын үйүндө ким башкаруучу, атасыбы же энесиби? Эгер энеси башкаруучу болсо, бул этият боло турган маселе. Энеси үйүндө энеси башкарган кыздар эркектерди анчейин уга бербейт, текебер келет жана эркек башкарбаган үй бүлөдө билесиздер, баары бир натыйжа начар. Баары бир натыйжа начар. Эркек Аллах субханаху ва таала үй бүлө башкаруу демилгесин эркекке берген. Ошондуктан бака баштуу болсо да атаңар болсун деген мааниде кыргыздын акыл сөзү бар. 30 уулум болгончо осурак чалым болбойбу дейт. Муну 80-деги кемпир айтып атса керек, мааниси эмне десе, баары бир эркектен эркек, ага мына ушул нерсе коюлду. Куранда ушул аят келет. Аятта ушундай сөз бар, каввамуна дейт да, мен тургуздум деп атат. Эркектерди аялдардын үстүндө, алан нисаи, аялдардын үстүндө ошону тургуздум. Анткени алар өзүн каржылайт, аларды багат, карайт деп. Ушу эркек башкарган үй бүлөдөн алынган кыз биринчиси, экинчиси, ал үйдө эркек башкарса дагы, ал эркек кандай идеологиялык негизде, кайсы баалуулуктардын негизинде башкарды үйүн. Балким уурудур, балким кескидир, балким ким билет кыянатчыдыр, балким чыккынчыдыр. Бул дагы маселе. Үчүнчү маселе, ал кандай ырыскы менен бакты бул кызды? Адал менен бе, арам мененби? Бул да аябай чоң маселе. Кандай ырыскы менен бакты? Муну да караш керек. Ошон үчүн эң жакшысы кудалашуу керек. Жана кудалашканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан ушундай хадис келет. Мен ушуну биздин шартка ушул хадисти айтам. Авал муну адамдар дейт, сүйүүсү негизинде, байлыгынын негизинде, ата тегинин негизинде үйлөнүшөт дейт. Мусулмандарга насихат кылат. Сиздер иманына карап үйлөнүңүздөр деп атат. Муну чечмелесе аябай чоң маселе келип чыгат, бирок баары бир ошо ата-эне тандаганда да кыздын иманынын белгиси, анын намазы, оронгону, ата-энесинен алган таасири чоң рол ойнойт. Тилекке каршы бүгүнкү күндө намаз окуган ата-энелер бар, алардын кыздары оронгон намаз окуйт. Бирок бул маселеде алданып калбаш керек. Баары бир биз жогоруда айткан 3 критерийди караш керек. Ким шеф үйдө, кантип башкарылат үйдө, ата ким жана кандай ырыскы менен бакты. Бул ошол кыз тандоодогу менин кеңешим. Эми кандай эркек болуш керек дегенде мен биринчи кезекте айтам, эркек үй бүлө үчүн жоопкерчилигин билген эркек болуш керек. Жоопкерчилик деген эмне? Муну чечкен эркек болуш керек. Жоопкерчилик бул жаза. Жазадан коркоо билген эркек. Аллах алдында үй бүлөсү үчүн жазалануудан корккон эркек болуш керек. Эркек муну үйдөн, атадан тарбия алат, энеден тарбия алат. Болбосо кийин өзүндө да пайда болот. Эркекти муну ушул эр кылган ушул эрк. Бул эрк өзүндө ушуну пайда кылды, өзүндө жоопкерчиликти пайда кыла алды. Балким ал үйүндө эрке талтаң болуп чоңойгондур, бирок турмуш аны тарбиялады жана эрктүү бир эр болуп чыкты. Эр болуп чыгышынын бирден бир жолу анда жоопкерчилик пайда болду. Мен ошого жооп берем, Кудай алдында жооп берем, мыйзам алдында жооп берем, кошуна, коом, койчу иши кылып, бир нерседе мен алган аманатына жооп бергенди билген эркек болуш керек. Балким бирөөдөн бир мык калса да аны ордуна койгонду билген эркек болуш керек. Болбосо мен буга жооп берем деп. Мына ушул жөнөкөй эле жолдо жаткан бир мыкты дагы алганда жоопкерчилигин ойлобогон эркек үй бүлөнүн да
алганда жоопкерчилигин ойлобойт. Ошон үчүн мен биздин жигиттерге ушуну кеңеш берем. Эгер жоопкерчилик пайда боло элек болсо, тез аранын ичинде жоопкерчиликти пайда кылуу жолдорун издеңиздер. Бүгүн биз сиздерге мына ушул сурадыңыздар жооп беребиз рубрикасынан Атабек Каныбек уулу деген биздин көрөрмандын суроосуна жооп бердик. Биздин өтүнүчүбүз мына ошо бизге суроолорду комментарийлерге калтырыңыздар, эң маанилүүсүнө биз жооп беребиз жана мына ушул сиздерге эгер жаккан болсо рубрикабыз, өтүнүч башкаларга да бөлүшүп коюңуздар. Балким кимдир бирөө ушундан пайда тапса, сообу сиздерге тиет иншалла. Assalamu alaikum.